Ишкерчилик байланыштарды чыңдоо менен инвестиция тартып экономиканы өнүктүрүү. Кыргызстан менен Азербайжан туруктуу экономикалык өнөктөш болууга ниеттенди. Бул аракетти ишке ашыруу үчүн Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду көпүрө болот. Анын үстүнө мамлекеттер ортосундагы соода жүгүртүү акыркы жылдары 2 эсе өскөн. Эми фонддун иштеши менен экономиканы өргө тарта турган долбоорлорду каржылоого мүмкүн болот. Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондунун уставдык капиталы биринчи этапта 25 миллион доллар деп белгиленди. Каражат Азербайжан тарабынан берилет. Келечекте фонддун уставдык капиталын 50 миллион долларга чейин көбөйтүү пландалууда. Фонддун башкы кеңсеси Бишкекте жайгашат. Фондду түзүү инвестициялык чөйрөдөгү кызматташтыкты активдештирүү жана кеңейтүү үчүн түрткү болот. Инвесторлор энергетика, айыл чарбасы жана өнөр жай тармагындагы долбоорлорду сунуштап, кызматташууга жана ишкерликти өнүктүрүүгө азыртан эле кызыктар болуп жатышат. Укреплению деловых связей. Кыргызстан-Азербайжан өнүктүрүү фонду эки тараптуу байланыштын инвестициялык жана товар жүгүртүү багытындагы кызматташтыкты бекемдейт. Ошол эле учурда азыр энергетика, айыл чарбасы, кайра иштетүү тармактарындагы долбоорлор ишкерлер чөйрөсү тарабынан каралып жатат. Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондун түзүү боюнча макулдашуу президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон иш сапарынын алкагында жетишилген. Маселе өкмөттөр аралык комиссиянын 4-чү жыйынында да талкууланган. Тараптар өндүрүштүк жана инвестициялык кызматташтыкка өтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Бул өз кезегинде ишкер чөйрө менен байланыштарды түзүү боюнча негизги кадам болду. Күн мурун Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети министрлер кабинети менен Азербайжан өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун колдоду. Бир экономикага бир жакшы таасир тийгизе турган бир шарттар түзүлүп атат дагы. Андан тышкары бизден түшүнүшүбүз керек, ошол Азербайжан өзү өнүккөн мамлекет катары болгондон кийин аларда бир топ жанакындай өндүрүш ишканалары бар, заманбап жанакындай жабдуулар менен жамдыланган. Ошолорду бияка тартып келип, ошондой биргелешкен компаниялар түзгөнгө биздин жакшы бир шарттарыбыз түзүлүп калып атат бүгүнкү күндө. Фонд тарабынан негизинен орто жана чакан бизнес каржыланат. Ишкерчилик экономиканын кыймылдаткычы экенин белгилеген экономисттер, биргелешкен фонд иштей баштаса, ишкерчилик байланыштарын чыңдоого, ишканаларды ачуу долбоорлору жүзөгө ашырыларын белгилейт. Безусловно, деятельность данных фондов очень важна для развития малого и среднего бизнеса. Бул ишкерлерге мыкты мүмкүнчүлүк болду. Себеби бизнесин кеңейтем деген ишкер фонддун кызматын колдонуп, жеңилдетилген пайыз менен насыяларды ала алат. Өзгөчө орто жана чакан ишкерликти колдоого мыкты шарт түзүлдү. Себеби бизнестин бул катмары экономиканы чыңдоого зор салым кошуп келет. Келечекте фонддун уставдык капиталы 50 миллион долларга чейин көбөйтүлөт. Бардык жол-жоболор аяктагандан кийин фонд өз ишин баштайт. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.